5 сотық жер тилкесі шашылыш түрдө сатылат. Егер жер издеп жаткан болсоңуздар, ушул видеону сөзсүз түрдө көрүп, лайкты аябай басып, каналыбызга катталып, жакшы пикир, комментарийлерди калтырып коюңуздар. Анан ушул видеону жер издегендерге, тууган уруктарга бөлүшүп коюңуздар. Жер кайерде жайгашкан? Кара Суу району Жданов айылы Эркин конушунда. Эркин конушунун жогору жагы мына көрүп турасыздар, чоң суу агат Савай каналы. Бул жагы ушу Савай каналын бойлоп, туугандар, каналдын боюндагы ушул жол менен Кара Суу 30 адыр жолунан бурулуп эле бери келесиздер. Биз азыр ылдый жагы менен келдик. Эркин конушунун 7-көчөсү экен мына ушул. 7-көчөнүн жогору жак башы ылдыйынан жүрө турган болсоңуздар, до конца аягына чейин, башына чейин келесиздер. Мына бул сол тарабында камерадан оң жак болуп көрүнүп калат, туугандар. Айланасы ушу тосулган 3 чек бар экен. 3 чектин бирөөсүнө кошуна сарай салыптыр. Наракта экөөсү бош турат экен. Ошонун ортоңкусу сатууга коюлуп атат, туугандар. Мындайрака басып сиздерге көрсөтүп коеюн. Анан мына заборду ашып кирип сиздерге көрсөтүп беребиз. Мына бул кошунанын сарайы. Көрдүңүздөр? Сарайдын нар жагында 10 сотук жер турат, бош. Ошол 10 сотук жердин берки ортодогусу 5 сотук жер, узун туурасы 20-га 25, ошол жер сатууга коюлду. Эркин конуш экен, 7-көчө экен, таза суу көчөдө бар экен. Анан электр линиясы тартылып келиниптир. Анан газ дагы тартылып келиниптир, туугандар. Газдын турбалары да бүт келиптир. Каласаңыздар жогору жагынан келесиздер, каласаңыздар ылдый жагынан келесиздер. Мына таза суунун эмеси, колодусу. Мына жерде мына заглушка кылып коюптур кранттан. Кранттан суу чыгат экен. Ылдыйда бир дарбаза бар экен, жогоруда бир дарбаза, кошунанын дарбазасы. Азыр кошунасына телефон чалса албады эле, бияктан эми кошуначылык кылып ашып кирип сиздерге көрсөтөйлү. Кана бисмилла. Бисмилла. Келиңиздер, камераны мен алып секин кирип сиздерге көрсөтүп чыгайын, Алыстабай туруп туруңуздар, туугандар. Чекеден сиздерге азыр көрсөтүп беребиз да. Так, жер ылай. Бисмилла деп көрсөтө берели. Биягы мына кирип келип калдык. Көрүп турасыздар, ушу сарай турат. Сарайдан кийинки бош жер да. Ушул жер экен мына. Ушул жер. Нар жакта дарбаза турат. Ал наркы 5 сотук жердин дарбазасы. Ал эми кийин бул жерди сатып алганда мына ушул ортодон бир жерден дубалды кесип, бузуп туруп, анан ушул жерге дарбаза курсаңыздар болот иншалла. Узун туурасы 20-га 25 болот экен. Казыгыны кагып сиздерге жерди өткөрүп бермекчи. 2.700.000 сом деп атат жердин баасыны. Ошол сумманын тегерегинде сүйлөшсөңүздөр болот. Албетте эми айткан баасына сатпайт, түшүп берет да. Бул жагы болсо ошо кошунанын сарайы. Сиздер да кошунанын сарайына улап туруп, бери каратып, жакшы сарайды курасыздар иншалла. Ана мына жерге үйдү курасыздар, навес, унаа коюучу жай, ушундай бир турак үй болот да. Зато мына көчө жагыны тосуп койгон. Ылдый жагыны тососуздар, арка жагы сарай менен тосулат, жогору жагы кошуна менен ортону да тосуп алсаңыздар болду. Тегиз жер экен, түз жер экен, үйгө ылайыктуу экен. Мына жакындатып көрсөтөйүн. Столбада электр линиялары тартылып келинген. Андан сырткары мына жолдун аркы бетинде, тетигинде көрүп турасыздар, газдын турбасы турат, ошо газ дагы тартылып келиниптир. Газды бергенби, бербегенби билбейм, бирок газдын турбасы ушул жерге чейин келиптир. 2.700.000 сом кеми бар. Мындайча айтканда бир 2.600.000, 2.500.000, 2.550.000 ушул сумманы тегерегинде берсе керек менимче. Дити ушундай экен да. Эми кичине түшүп берет. 100-150.000 сом түшүп берсе керек менимче. Биякта мечит бар деди. Анан мына жакта ошо жолдун боюнда мектеп бар экен. Калган эми суу, свет, газ бар экен. Жашай бересиздер. Алыңыздар, курулушту баштаңыздар. Эми бул жер эмнеге жакшы? Кара сууда соода кылгандар бар го, кара сууда иштегендерге аябай жакшы да. Жалал абадтыксызбы, чоң айлайлыксызбы, каракулжалыксызбы, Лейлек Баткендиксизби? Айырмасы жок. Кара сууда иштейсизби? Келип ушул жерде жашай берсеңиз болот. Алыш керек, колдон чыгарбаш керек. Биз сиздер менен коштошобуз. Экранга номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышыңыздар. Ассаламу алейкум. Кызматыңыздардабыз иншалла.